Саламатсыздарбы, урматтуу футболчулар, урматтуу футбол ардагерлери, урматтуу залда отурган катышуучулар. Бүгүн мына кыргыз футболунун 100 жылдыгы болуп отурат. Мындан 100 жыл мурун кыргыз футбол ойнолуп башталган экен ушу Бишкек шаарында. Ошондуктан бүгүн биздин администрациянын жетекчилиги, президенттин ушул демилгени көтөрүп, бир эки максат менен бүгүнкү иш-чараны уюштуруп отурушат. Биринчи максат ушу футболдун, биздин кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгилөө. Экинчи максат бүгүн мына катарыбызда жалаң өмүр бою футболдо жүргөн ветерандар турат. Ушу ветерандарды ойнотолу, абушкаларды ойнотуп, кичине жаштарга үлгү көрсөтөлү. Жаштар да кызыгып мындан кийин футбол ойноп баштасын деп. Бизде мындан 20-30 жыл мурункуга караганда Кудайга шүгүр десек болот, ушундай залдарыбыз толтура, областтардын, райондун центрларында ачыла баштады. Ошондуктан мына ушундай максат менен, ушундай демилге менен бүгүнкү футбол уюштулуп атат. Футболдо мелдеште негизи өзү кыргыз бир эле сөз менен маанисин өтө терең, философиялык маанидеги түшүндүрмө менен айтып коет да. Бир эле сөз. Күч атасын тааныбайт дейт. Ошондуктан бүгүн мына бири-бирибизди сыйлашпай эле, бири-бирибизди аяшпай эле, болгон күчүбүздү, болгон тажрыйбаңарды көрсөтүп, мындай бир кандай десем, таза, анан адилеттүү оюн болуш керек да. Мындай көрүүчүлөр дагы мындай мыкты футболду көрүп, ушундай канааттанып кеткендей болуш керек. Ошондуктан баягы күч атасын тааныбайт дейт, күчтүүлөр жеңсин, футболду жакшы ойноп, ушундай жакшынакай жыйынтыктайлы.